Бул жакшы жер. Илим бар жер, билим бар жер, иман бар жер, нур жааган жер. Кичинекей баланы өдүрүүгө жөн отурчу дейт, туурабы? Жалган жарытпайт, чындык карытпайт. Ата бар экен, баласына алып кылган экен, кантип билесиңерби? Карагыла мына колдун бармагымда караны көрүп атасыңарбы? Көрөсүңөр. Силер чоңойгон мезгилде мен бул жерге келдим, кайрадан келдим, Кудайга шүгүр. Жакшы жерге адам келгиси келе берет. Бул жакшы жер. Жараткандын мээрими түшкөн жер. Адамдар жакшы пикир кылган жер. Жакшы иштер жасап аткан жер. Илим бар жер, билим бар жер, иман бар жер, нур жааган жер. Ушундай жерде жолугуш насип этсин. Канча адамдар бар түрмөдө жолугуп атат, Кудай ошондон сактасын. Канча адамдар больницада жолугуп атат, Кудай ошондон сактасын. Канча адамдар улуш тараш митингде жолугуп атат, Кудай ошондон сактасын. Силер жакшы жерде жолугуп атасыңар. Бул дагы чоң бакыт. Алдыңарга келгеним бул менин бактым. Хабиб Нурмугамедов деген спортсменди билесиңер, Билбегендер жок. Азыркылардын бир айырмасы ушул: сахабаларды билбейт, чыган башчыларды билбейт, алымдарды билбейт, бирок Конор ким десең билет да. Роналдо ким десең өзүнө эле билбейт, канчанчы секундта ким менен ойноп атканда, кайсыл бурчка гол соккондорунан бери билет. Шортасын алмаштырып алса ошону да билгендер бар. Керек илим бар, керек эмес илим бар. Роналдо келип сага илим бербейт да, алдыңа дасторконуңа нан коюп бербейт. Ошон үчүн керек илимди алыш керек. Жараткандан тилек эле пайдалуу илим сурап атасыңарбы? Ошон үчүн балдарым, уулдарым, силерге чоң рахмат чакырганыңарга. Мен атайын келип атам. Ошол Хабиб Нурмугамедов өзүнүн атасы жөнүндө айтып берген жер бар экен. Мага муну Эмил деген иним айтып берди. Мен өзүм уккан жокмун. Менин атам аябай тартипти кармайт эле дейт. Элестетип көргүлө, кеч келген күнү эгер жөлө сабап койсо, чыбык менен уруп койсо, мен сүйүнөт элем, андай эмес болчу дейт. Ошо 1 саат кеч келгендигим үчүн дейт, 9-да үйдө болуп калыш керек деп айтканбы? 9 эмес, 10-да келип калса, урчу эмес экен. Урушчу эмес экен. Жөн гана машыгуусун күчөтүп койчу экен. 3 күн эшектей машыктырчу экен. Мисалы 3 саат машыга турган болсо, ал күндөр 1 сааттан кошуп койгон, 2 сааттан кошуп койгон, 5 сааттан машыккан, жаман кыйналат элем деп айтат да. Бирок ошондо атама наразы болот элем, анткени мен сыяктуу балдар 9-дан кийин эркин эле жүрүшөт эле, эс алышат эле, жолугушат эле, чай ичет эле. А мен болсо андай эрким жок эле, атам тартипти катуу кармайт эле. Ошондо атама наразы болуп, тигилердин аталарына, апаларына рахмат айтат элем. Ой, булар кандай түшүнүктүү, балдарына эркиндик берди деп. Алар акылдуу, менин атам анча эмес акылдуу эмес көрүнөт эле дейт. Алардын атасы жакшы, менин атам жамандай көрүнөт эле дейт. Бирок мезгил өткөндөн кийин түшүндүм, менин атам жакшы, алардын аталары жаман экен дейт. Себеби балдарына талап койгон эмес, эркиндикти берип койгон. Бирок эркиндик деп жүрүп балдардан эчтеке чыккан жок. Же спорттон жок, же бизнестен жок, же мамлекеттик кызматтан жок. Ошон үчүн балага талапты коюш керек. Менин бир Сергей Ем деген агайым бар, жакында алдагы умрага барып келди, өзү кореец. Ошол айтып атпайбы? Баланы сүйүш керек экен, бирок аяш керек эмес экен деп. Түшүндүңөрбү? Элестетип көргүлө, жаз келгенде адам жер айдаш керек. Бирок напсиң айтат, жер айдабай эле койбойсуңбу, түгүл жөн ойноп жүрөт го деп. Ошондой болобу? Дыйканчылык кылыш керек. Дыйканчылык кылыш оңой эмес. Жерди казыш керек, буудай алып келиш керек, жерди жумшартыш керек, аны себиш керек, жөөк тартыш керек. Ушунун бардыгы оор иш. Бирок убагында кылгың келбейт. Кылбай жата берсең, сени эч ким кой дебейт. Бирок качан өкүнөсүң? Жазда өкүнбөйсүң, күздө өкүнөсүң. Качан башкалар түшүмдү алып атканда. Азыр силер өзүңөрдүн өмүрүңөрдүн жазы. Азыр силер өзүңөрдүн келечегиңер үчүн жерди иштетип атасыңар. Азыр иштетпегендер карыган мезгилде, 40тан өткөн мезгилде эчтеке жок. Ошо мезгилде силер түшүмүн аласыңар. Ошондо силер ыраазы болот, алар наразы болот. Азыр силерге күлүп аткандар, биз жыргап атабыз. Булар ал жакта жүрөт, эртең менен турушат экен, Куран окушат экен, тамга үйрөнүшөт экен, илим алышат экен, агайлары жаттатат экен, тартипинен экен деп күлүп аткандар, кийин силерге суктанат, силер аларга бооруңар ооруйт. Сени койгула ошого. Ошон үчүн ким дейт, менет кылса ыраатын көрөт деп коет. Жазда ким менет кылса түшүмүн күздө алат деп коет. Өмүрдө эле жаз, жай, күз, кыштан турат. Ана силер өмүрүңөрдүн жазы. Менин балким өмүрүмдүн жайы. Ким эгерде 50дөн өтүп 60тын тегерегенде болуп калса, өмүрдүн күзү. Чачы аппак болгон кишилер көрүп атасыңар, алар кышта жашап атат. Атаңдын көрү бардык адамдарда айткан сөз ушул да, жаш кезим болгондо башкача кылат элем дейт. Уктуңар беле ушуну? Сенде кезим болгондо мен башкача ойлонот элем, башкача иш кылат элем. Бүт өкүнүч ошол. Ошон үчүн ойноп күлүп өмүрдү өткөрбөш керек. Бул өмүр ойноп өткөрө турган өмүр эмес. Кыска нуска өмүрдү ушундай бир берекелүү өткөз, ушундай бир менет менен өткөз, аракет менен өткөз, башкалар сенден өрнөк алсын, сенин жолуңа түшсүн.
ошондо анын сообун да аласың, анын жакшылыгына да себеп болосуң, шарапатың да тиет. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар: жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп. Мен силерге суктанып атам. Ишенесиңерби ушуга? Өзү бирөөгө суктанган жакшы нерсе эмес, бирок силерге суктанганга болот. Эмне себептен дегенде, силердей кезде мен Советтер Союзунда жашадым. Советтер Союзу мен 14-кө чыкканда урады. Ал мезгилде атеизм деген болот эле. Мындай дин эркиндиги жок болчу. Бизге дискотеканы үйрөтөт эле. Бизге Ленин укмушта үйрөтөт болчу. Ленин атам сүйлөгөн осуятын үйрөнөм. Бизге берген бактысын теңештирген гүл менен деген саптарды үйрөнөт эле. Бирок алардын бизге пайдасы барбы? Жоңгон убактыбыз кеткен, көзүбүздүн нуру кетти, пайдасы жок болуп калды. Ошон үчүн берекелерим, атаңарга, апаңарга чоң рахмат. Кимге чоң рахмат? Силер өзүңөр бул жака келбейт элеңер. Жаш бала деген жаш бала ойногусу келет, сууга түшкүсү келет. Бирок ийгилик каякта? Сен каалабаган нерседе, каалаган нерседе ийгилик жок. Эмнени каалайсың? Оюнду каалайсыңбы? Сууда сүйүштү каалайсыңбы? Сотка чукулаштык каалайсыңбы? Андан эч пайда жок, андан зыян гана. Өмүр деген ушундай, азайып кете берет, көбөйүп кетпейт. Төрөлгөндөн баштап акыл көбөйөт, бой чоңойот, байлык көбөйөт, дос көбөйөт, бирок өмүр азайып кете берет. Ошого балдарым, мен силерге аябай суктанып атам. Азыр мен билбегенди силер билесиңер. Демек даражаңар менден чоң. Адамдын даражасын көтөргөн нерсе бар го, бул илим, билим. Мына силер жашсыңар, араңарда 10 класстар, 9 класстар дагы бар экен. 9 класста үйлөнүштү ойлоно баштайт адам, чындап эле ошондой. Бирок сен бир кызды жакшы көрдүң, ата-энеңди жибердиң, бирок алар сени тоготпой койду. Эмнеге? Анткени сенин тегиң төмөн, сен дыйкансың, сен соодагерсиң, менин тегим жакшы, мен алымдын тукумунанмын, же бир байдын, же хандын тукумунан деп тоготпой койсо ал текебердик эмес. Тең менен деп коет. Туура эле кызынын келечегин ойлош керек. Сен анын тең эмес. Анткени сен дыйкансың, ал балким бир башка мамлекеттик кызматта, же бир илимпоз, теги жакшы адам. Бирок бир учурда сен ошондон тегиң менен өтүп кетсең болот, даражаң менен. Кантип билесиңби? Илим менен. Эгерде сен илим алсаң, алым болсоң, бир дагы бай, бир дагы бий, сен мага тең эмессиң деп айтканга акысы жок. Анткени эң даражасы жогору адам бул кайсы адам билесиңерби? Алым адам. Эмне себептен дегенде алым билет, кайсыл жол жакшы, кайсыл жол жаман. Кайсыл жол менен кетсең аварияга түшүп болосуң, кайсыл жол менен кетсең жолуң ачык болот, бейпилдикке чыгасың, амандыкка чыгасың. Карагыла, илим караңгылык, бул жашоо өзү караңгылык. Илим бул машинанын фары сыяктуу да. Эгер машинанын фарасы болбосо эмне болот? Же бир жерде барып сүзүп токтойт, же таң аткыча күтүп отуруш керек. Таң аткыча күтүп отурганда убакыт жок. Өмүрүң бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарым, силер ушундай бир илим алып атасыңар, пайдалуу илимде ушул да. Мисалы, мага ушундай илимдер көп эле болду, аны үйрөнүш керек. Географияда эң чоң планета кайсыл? Билесиз экенсиңер, туурабы? Эң узун дарыя кайсыл? Эң чоң дарыя кайсыл? Амазонка. Эң терең чуңкур кайсыл? Эң бийик чоку кайсыл? Ушулардын баарын үйрөндүк эле, бирок жашоодо мага пайдасы деле тийген жок. Чыны. Эң чуңкур кайсыл десе, Мариам чуңкуру бул, керек болсо эң бийик Эвересттен дагы чуңкур 11.000 метр дегенде мага эч пайда болгон жок. Же бирөөгө пайда бар ушунда. Жөн ана мактаныш үчүн керек да, мен аны билем деп. Советтер Союзунун эң суук жери кайсы десе, Верхоянск деп айтат элек. Эң ысык жери кайсыл? Термез деп айтат элек. Мен Верхоянскка барайын деген деле оюм жок, Термезде деле боло элекмин. Тангес, Котангести түшүнбөй эле бүтүп кеттим ошо ойдончу. Тамырдан чыгар, тамырдан эмнеге чыгарышым керек, мен түшүнбөй эле койдум. Ошон үчүн туура илим бериш керек экен. Жакында мен Казыбек деген агай бар, Нарында жаш агай, ошонун сабагына катышты. Казыбек агайды билгендер бар, Нарына келгендер. Балким араңарда билгендер бар экен. Жакшы агай, туурабы? Ошо мага айтып берди. Балдарга дейт, формуланы түшүндүрсөм дейт, такыр түшүнбөй койду дейт. Анан эмне кылдым дейт? Алдына столду койдум дейт, жыгач столду. Ошону көрсөттүм дейт. Канча илим бар ошол жерде десем дейт, айта баштады дейт. Жыгач бул биология. Биология бар экен демек. Бурчтары эмне? Геометрия бар, туурабы? Эсептелди, туурабы? Эсептелди. Мынча сантиметр кесиш керек, анан мындай бурч чыгарыш керек. Математика барбы? Бар. Физика барбы? Бар. Анткени анын тыгыздыгы бар, туурабы? Ошол эле мезгилде туура айтасың, география дагы бар. Каяктан алып келди ал жыгачты? Кыргызстандын жыгачыбы, Россиянын жыгачыбы? Бир эле столдо ошончо илим бар экен. Карап көргүлө. А бизде болсо математиканы өзүнчө бөлөбүз, физиканы, геометрияны, анан Пифагордун теоремасын үйрөтөбүз, жөн эле жаттап алабыз, тик буруштук, үч буруштукта.
Катеттердин гипотенузанын квадраты катеттердин квадратынын суммасына барабар. Жөн эле жаттап алгансың, өзүң түшүндүрө албайсың, туурабы? С точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций деген деле бир сөз да. Же болсо аларал буларал, аларалдар аларалайт, буларал мараларалайт, бараларалдар аларалайт, араларалды мараларал аралабайт. Өзүң түшүнбөйсүң аны. Бирок ошолага айтып атпайбы? Мен акыр балдарга айттым дейт. Мага кабинетиме стол керек болуп калды. Ошону жасап бергиле. Мындай параметрлерин айтып койдум дейт. Ошону жасап бүткөндөн кийин агай дейт, баягы сиз түшүндүргөн формуланы салдык. Оңой эле турбайбы деп айтып атпайбы? Турмушта колдоно келсең, оңой түшүнөсүң. Анан жөн эле айта берсең, оңой түшүнбөйсүң. Бир адам бар экен. Бир иштерди кылат экен, анан баласын үйрөнбөйсүңбү десе, ата үйрөнүп алдым дептир. Кантип үйрөндүң десе айтат эмиш. Кыла элексиң го десе, ата мен сенин кылганын күн сайын карап атам. Карап отуруп эле үйрөнүп алдым деген экен, атасы акылман киши экен. Карап отуруп үйрөнбөйт балам деген сөздү айтпаптыр да. Эмне кылыптыр айтып берейинби? Баласы курсак ачты, кел балам дасторконго дептир. Алдында 5 бармак турат экен, лагман турат, андан кийин бал турат экен да. Баласын ал дебесе бала албайт. Адепти кара. Анан өзү жептир ош тамактын бардыгын. Балдан жептир. Баласы күтүп отурат экен, мени качан ал дейт деп. Унчукпай отурат экен, көзүнчө жеп, сакалды сылап, курсакты сылап туруп айтыптыр, балам, балдын даамы кандай экен дептир да. Ана ата мен билбейм дептир. Билбейм. Неге билбейсиң десе, мен жеп көргөн жокмун да, сиз өзүңүз эле жебедиңизби дептир. Лагман кандай экен? Мен билбейм ата, өзүңүз эле жебедиңизби десе, сен көрүп отуруп эле үйрөнүп алчу элең го деп коет эмиш. Сен карап отуруп эле үйрөнүп алчу элең го, айтып бербейсиңби деген экен. Ошон үчүнчү билген башка, кылган башка. Силер азыр билип атасыңар, эми кылгыла ошону. Эми амал кылгыла. Азыр бизге ушундай алым балдар керек, билимдүү балдар керек, илимдүү балдар керек. Мен силерди көрүп келечектен үмүтүм пайда болду. Эмнеге билесиңерби? Мамлекет деген эмне? Мамлекет деген тоо, гимин, таш, токой эле эмес. Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад, Баткен эле эмес. Эгер ушулардын баарын жөн эле койсо болгону жер. Качан мамлекет болот? Качан ким болгондо? Эл болгондо. Качан ким болгондо? Адам болгондо. Ошон үчүн айтат, келечек кандай деп айтканда, жаштарын айт дейт, мен ошолорду карап туруп айтып берем дейт. Силерди көрүп мен Кыргызстандын келечегинен үмүтүм аябай пайда болду. Көрөсүңөр, силер чоңойгон мезгилде Кыргызстанды башкача курасыңар. Анткени силердин оюңар туура, багытыңар туура, илимиңер туура. Адам бир адашса бар го, жаш кезинде адашса, чоңойгон сайын адашысы чоңоюп кете берет. Ошого балдарым, жүрөктө иман болсун, жүздө нур болсун. Амалдар чырайлуу болсун, кадамдар чырайлуу болсун. Колуңардан келет. Мектепте бир нерсе бар да, бирдеке болсо эле билбесин уруша берет, туурабы? Туура эмес. Эшек, чочко, ошол туура эмес. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Өзбек туугандардын бир жакшы сыпаты бар да, кичинекей сүйлөй элек баласын эле кареке деп коет. Кареке деген ким өзү? Хафиз да, туурабы? Куранды толук жаттаган алым адам. Өзү сүйлөй элек, ата мен апаны айта элек, бирди би деп жүрөт, бирок ошону кареке деп коет. Ошого мен байкадым, өзбек туугандардын арасынан карекелер көп чыгат экен. А бизде байкасаңар, кичинекей баланы дөдөрөбөй жөн отурчу дейт, туурабы? Саган эмне жок, унчукпачы. Өзүнүн көргөнү UFC, апаң көргөнү сериал, сен барып сотканы карасаң, сотканы караба, жаман болот дейт. Бул эмне деген сөз? Жалган жарытпайт, чындык карытпайт, эч качан калп айтпа деп атса, сен барсаң, балам калп айтпагын, калп айтсаң ыраазы эмесмин, калп айткан адамдын рызкысы кем болуп калат, калп жарыбайт, калптын казаны кайнабайт деп атса, анан телефон шыңгырап калса, бар балам, мени сураса жок деп койчу десе, кайсын эстеп каласың? Ошон үчүн сөз болгону чакырат, үлгү ээрчитет. Балдарым, билесиң да, жара сыйрылгандан кийин алдан эмне чыгат? Жаңы эмне чыгат? Тери чыгат, туурабы? Силер жаңы терисиңер. Түшүндүңөрбү? Жаңы терисиңер. Жаңы заманды кура турган силерсиңер. Силерди көрүп үмүт пайда болду. Эми коркпой айтсаң болот, Кудай калса, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы деп. Азыр тойлордун түрлөрү көп экен, отуруштун түрү көп экен. Бажа отуруш, абысын отуруш, жеңе отуруш, дос отуруш, классташ отуруш, курсташ отуруш, 50 жылдык, 40 жылдык, 20 жылдык. Ошонун баарына убакыт табат, бирок балага убакыт таппай калды. Байкадыңарбы ушуну? Бир ата бар экен, баласына алым кылган экен, кантип билесиңерби? Айтып берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Күнүгө сабактан келгенде баласына бир гана суроо берет экен. Балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деп коет экен. Кандай сонун суроо, туурабы? Сен сабактан келдиң, балам эмнени үйрөндүң десе, атама айтып берем деп, биринчи билбей калат экен, эмнени үйрөндүң десе. Кээде карасаң, кээде маселе угасың, баян угасың, сабак угасың, бирок кечинде сураса эчтеке эсиңде жок.
Анан кийин а дегенде эмне үйрөндүң десе, эстеп айтып бере баштайт. Географиядан муну үйрөндүк, азимуттук буручту үйрөндүк, математикадан буну үйрөндүк деп какап чакап. Анан атам мага суроо берет. Карагыла максатты. Атам кечинде сурайт деп сабактарга көңүл бөлө баштайт ошол. Анан сабактардын эң керек жерин атама ушуну айтып берем деп жазып ала баштайт. Ошентип атасы балам бүгүн эмнени үйрөндүң дегенде, ата муну үйрөндүк, тигини үйрөндүк, чакчылды үйрөндүк, тактошту үйрөндүк, Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын үйрөндүк, адепти үйрөндүк деп күн сайын бирдемени айтып отуруп бала сабакты ушундай жакшы өстүрүп кеткен экен. Ошо баланын мектеп жакшы бүткөн экен, кийин профессор, академик болгон экен. Анткени сендеги илим сенде калып кетпесин. Калып кеткен нерсе саз болот, агып кеткен нерсе дайра болот. Билесиңерби ошону? Калып кеткен нерсечи сасып кетет, буу болуп жок болуп кетет, адамдарды сиңирип кетет, ал жерде чиркейлер, чымындар уялайт. Агып кеткен нерсе жакшы. Жакшы да агып турат, каның да агып турат. Карагыла мына колдун бармагымда караны көрүп атасыңарбы? Ошо мына түбүндөгү кара болчу. Мага айткан болду, кетпейт, уюп калды. Эмнеге билесиңерби? Машинаны туура эмес жаап атып, колумду кыпчытып алгам. Эми азыр карагыла, учуна жетип калды. Көрсө, кан агып турат экен да, дени өсүп турат экен да. Дени өзү сүрүп чыгат экен ушуну. Жакын эле калды. Адам тирүү турган мезгилде кан да айланат, жылдыз да айланат, суу да айланат, аба да айланат, ордунда турган бир да нерсе жок. Жер да айланып атат азыр, ордунда турган жок. Сен да айлан, сен да үйрөн. Биздин жакшылыкка чакырган, жамандан кайтарган давачыларыбыз айланып жүрбөйбү, тыкылдап. Алар айланбаса жакшылык кантип таркайт? Жакшылык үйүндө отуруп алып, меникинен келип алып кете турган нерсе эмес. Жамгыр менен дарыянын айырмасын билесиңерби? Жамгыр менен кудуктун. Кудуктан да суу бар, жамгырдан да суу бар. Туурабы? Суусаганда кудукка барып суу ичесиң да, туурабы? Жамгыр деле суу. Бирок жамгырдын бир өзгөчөлүгү, жамгыр өзү барат көрүнгөн жерге. Чөлгө да барат, тоого да барат, шаарга да барат, айылга да барат. Кудук бир жерде тура берет. Силер кудук болбогула, силер жамгыр болгула. Апаң айтып бер, досуң айтып бер. Алар да бирик үйрөнүп калсын, сенин пайдаң тийсин. Эгер сен пайдалуу сөз айтпасаң, саясат сүйлөшөсүң, туура эмес сөздөр сүйлөшөсүң, ушак айтасың, өткөн кеткен сүйлөшөсүң, убакыт жөн кетип калат. Ошого балдарым, мен ушуну айтып бергим келди. Мен кече Караколго барып келдим.